13 февралга карата күндүн маанилүү жаңылыктары саламатсыздарбы? Кара Сууда 9-класстын окуучусу сабалгандан кийин каза болду. 12 февралда Ош облустунун Кара Суу районундагы Каратай айылында номер 39-орто мектептин 9-класстын окуучусу мектептин алдында эсин жоготуп жыгылып каза болгон. Ош облустук милициясынын маалыматына ылайык окуучулар арасында пикиргешпестик чыгып, маркум Ур токмок алынган. Бул факты каттоого алынып, тергөөгө чейинки териштирүү иштери башталды. Өлүмдүн себебин аныктоо үчүн соттук медициналык экспертиза дайындалган. Окуя боюнча Кылмыш жаза кодексинин ден соолукка оор залал келтирүү беренеси менен иш козголгон. Тергөөнүн алгачкы маалыматтары боюнча 2007-жылы туулган ошол эле мектептин окуучусу тарабынан маркум сабалганы аныкталган. Өспүрүм кылмышка шектелип кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Учурда тергөө иштери уланууда. МСН Coin иши боюнча кармалган Юруслан Тойчубеков 2 айга камалды. 1-май райондук соту МСН Coin иши боюнча кармалган каржы рыногун көзөмөлдөө агенттигинин мурдагы жетекчиси Юруслан Тойчубековду 5-апрелге чейин камакка алды. Тойчубеков каржы пирамидаларын уюштурган деп айыпталууда. Февралдын башында МСН Coin криптоактивинин негиздөөчүлөрүнүн бири Исрадин Субанбеков буга чейин мыйзамсыз иш жүгүртүп келгенин, өлкөдөгү бардык аймакты кыдырып элден акча чогултканын моюндаган. Ал долбоордун жүрүшүндө $2,5 миллион топтой алышканын, бирок аны кайра элге кайтарып бере албастыгын айткан. Көп өтпөй МСН Coin'дан жабыркаган 898 кишиге жалпы суммасы $1,7 миллион ашык компенсация төлөнгөнү айтылган. Ал эми МСН Coin иши боюнча Тойчубеков менен кошо дагы бир киши кармалганы кабарланган. Кара Суу окуучунун өлүмүнөн кийин директор баштаган мугалимдер иштен четтетилди. Кара Суу районундагы номер 39-мектептеги окуучунун өлүмүнөн кийин райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы, мектеп директору, анын орун басары иштен алынып, 9-11-класстын класс жетекчилери жана дагы 2 кызматкер иштен четтетилди. Бул тууралуу 13-февралда Кара Суу райондук мамлекеттик администрациясынын басма сөз кызматы билдирди. Ошондой эле райондук администрациясынын башчысынын орун басары социалдык жактан өнүктүрүү жана камсыздоо секторунун адисине сөгүш жарыяланды. Убактылуу мектеп директору болуп, ошол эле мектептин математика мугалими Мисрат Оморалиева дайындалды. Депутат Айдар Алиев өкмөттүн мектептеги зомбулук менен күрөшүү чараларын күчөтүүгө чакырды. Жогорку кеңештин депутаты Эмилбек Айдар Алиев Оштун Кара Суу районунда мектеп окуучусу каза болгон окуяны парламент жыйынында көтөрүп чыгып, мамлекеттик органдарды мектептеги коопсуздукту камсыздоого үндөдү. Анын айтымында 9-класстын окуучусу сабалгандан кийин дааратканада узак убакыт жардамсыз жатып, деми кысылып каза болгон. Бирок мугалимдер бул окуяны жашырып, окуучу мектептин алдында эсин жоготуп жыгылды деп коюшкан. Буга чейин Бишкектеги номер 72-мектеп 8-класстын окуучусу дааратканада сабалып каза болгону кабарланган. Андан мурда Борбор каладагы 2 мектепте зомбулук учуру катталган. Акыйкатчыда мамлекеттик органдарды мектептерде балдардын коопсуздугун камсыздоо чараларын күчөтүүгө чакырган.